Bir кездерде Жалал Абад курортуна чыгып баратканда адырлар ийин жаткан боп-бот эле талаа түз кокту колот болгондугу айтылып жүрөт. Совет мезгилинин баштапкы жылдарында гана бак дарактар тигиле баштап, бүгүнкүдөй миште бадамзарга айланганча канча мезгил өткөндүгү баарыбызга белгилүү. Жолдон ары бери өткөндөр мына ушул миште бадамдарды ким качан өстүрдү экен деген суроону сөзсүз өзүнө өзү бербей койбойт. Чындыгында эле карасаңыздар, кандай кооз керемет. Ким эксе да рахмат гана дегин келет. Бул маселеге кызыгып отуруп, мына ушул миште бадамдарды эккен адамдардын кээ бирлерин таптык. Ал кишинин небе эле көзү өтүп, ордуна балдары иштеп, анын ишин улантып жаткан жеринен жолуктук. Тоо койнундагы кадимки Швейцарияны элестеткен Саты айылындагы Көгар токой бөлүмүндө иштеген Маматалиев Кожо деген токойчу бир эле тоо тарапта токой өстүрбөстөн кеп башында айтылган этектеги миште бадам токойлорун өстүрүүгө да бараандуу салым кошкондугун аны менен бирге иштеген кесиптештери, жердештери эскерип өтүштү. Men Tokoy Bektaş bolum. 63-жылы айыл чарба текиримин лесуне аделенесин бүткөн Пржеваскийде. Ошондон бери ушу лесинствода иштейм. Канча жашта элеңиз ошон? Ошондо 26 жашта болчумун. 26 жашта. Бүгүн канчага чыктыңыз? Бүгүн 83 жашка чыктым. Өмүр бою токойдо. Өмүр бою токойдо эле жүрөм. Бирөө курорткерлер барбаптырмын. Ал убактарда курортко бекер барчу эле да. Ошого дер жүрөбүз, Кожака экөөбүз жүрөбүз сара. Кожакаңыз ким ал? Кожака мунун бала атасы болот. Ал ким болуп иштеген? Ал лесничи болуп иштеген. Лесничи. Мен айтып атам. Чогуу иштедиңерби? Чогуу иштедим. Мына 48-жылы Капстанский лесничи болуп келген. Пом лесничи болуп Кожака келген. Экөө Ташкенттен. А сизден улуу беле? Менден улуу. Кандай иштеген ал киши? Жакшы иштеген. Капстанский иштеген, жакшы иштеген үчүн токой болуп калды. Биз экөөбүз 20 жылча иштедик, көп иштедик. Экөөң кайсы жерде иштеп көчөттөрдү отургуздуңар? Азыр барбы ошолор? Байда бар да. Кайсы бөлүмдө? Тескүнгөйдө бар. Тескүнгөй? Ооба, эмеде бар. Экен культурабызбы мен кетип барат эле көрсөтөм, мердекен деп эле. Ушуларды эккенде. Азыр аялер токой болуп калды. Азыр токой болуп атат ал эме. Базарбайсың. Мынандай. Ошол убакта, ал убактарда чөп чабылган ачык эле жерлер бар. Азыр чөп эмес, эме да кире албайт. Бирок эми ошонун жаңактуу суюлтуш керек да. Мисалы үчүн 1 гектарга 100 же болсо 50 гана жыгач керек жаңакты. Ошо гана меме берет. Фамилиям Калмамат Кулназар. Лескозда 40 жыл иштедим, 40 жыл. Кожо лесничи болчу. Мен иштеп аткан убакта. Ошо менен кошо 20. Кандай иштеди ошо киши? Жакшы иштеди, жакшы, молодец. Мисалы үчүн айтыңчы. Ошо кишинин мен колунда кошо иштеш. Лесник болдум 20 жыл кошо иштештим ошо киши. Мурун рабочий болуп иштеп, 76-жылы сен жакшы иштейди кезим бала деп мени корукчу калды. Корукчу ошо киши. Корукчу калып, аны кошо иштештик. Ал киши начальник болот, биз эми жардамчы дейм кыскасы, лесник. Ошол кошо иштешип, жакшы неметип, көчөттөрдү эгип. Өтө жишегип койгон экенсиңер да? Ошо жишегип койгонбуз. Эми ал убакта бири өссө, бири куурайт, бири өссө, бири куурайт деп неме болгон да, ошону жишектирген экен. Ана ошол кийин жакшы кароо болду, көп өсүп кетти. Ошо ушундай болуп, анан ошо менен мен кошо иштешип жүрүп, пенсияга чыктым. Азыр 80 жаштамын. Жалал Абадтын курортунда Сузак районунун Сузактын кызыл, анан кийин ары нефтепром барго, ошонун үстү кызыл деп коет.
Баяgı menin üstü yağı, yol ketkenin üstü yağı aldığında dağı. Biz taş gözüken yerlerden barini biz barıp ekkenmiz. Hazır oşa meme veriyor da. Hazır meyve veriyor. Anın paydasını kim görüyor da? Faydasını el görüyor da. Sizlerge diyen yok. Arendaga verip koyuyor. Arendaga o şayaktagı da görüyor da. Hani biz ekken, biz çardamga ekken biz. Anan janagı daha bir ayta turgan sözüm buna emeden Mikhailivka'dan o Saparovka'ga çeyin iki jagında alma anan emeli göçötler turatkan. 58. yılı o men atamda lesinçi eme Kapistanski lesinçi koca fon lesinçi oşalar ekken. ...63. yılı teknikumda bitip geldim. O sondan beri Kocaköy işte otağı kana Kapistanski 13 yıl işledi. 48'den 13 yılda koşup koyduğundan sonra o sözü al Kapistanski yetti. Kapistanski'den ordular Kocaköy kaldım Mehmet Aliyev koca. Ondan keyin men 63. yılı gelip teknik olup geldim bir yerge. Teknik olup işte o sondan başta birleşti başladı. Kocaken'in emgegi zor. Nazlı biz ketip atkan yol şu ilgerten şu atam işlep atkan ubaktan tartıp Almalda teknikanın жоқтугуна байланыштуу көптөгөн рабочылар жөө кетмен менен казып жолгонган жолдор ушу. Adım Kakar. Familyanız. Ben Betali. Kocanın istegen 26 yıl istedi. Lesnik olup şeyde. Hiç kimge zamandı kılgan yok. İstedi. Yaxşı mına robotçuların yaxşı karab aylığın çıkarıp verip avdan yaxşı istedi. Mına yekken canaktarı almalar demiş ulatkan şu. Mına yerde. Canaktardı yektirgen. Mına kaptalda yaş. Canak bir tüven canak yok öyle. Mına kaptalda barıp versen hazır aralayalmayız. Tokoy. Yektirgen yaxşı. Ösköndörü yaxşı etti. Geldi. Yaxşı qaraganda iş al. Ilgerten atam Mehmet Aliyev Koca деген şu ömür boyu şu leskozda kalkalap kızmatını ötöp kelген. Ушул мына биз турган участкада Тура Жаңа Кайлы деп коебуз. Ушул жерде бир 30-40 гектар жерди жапайы алмаларды мындай сортовой алмаларга улап, азыркы күнгө чейин ушу Саты айылынын тургундары кышкыга сактап, ушу бала чакасына насип эткен экен. Баарды жеп отурушат. Бул ошол уланган алмалардан экен да түшүмдөр. Ошо атам улаткан алмаларды түшүмдөр. Көппү ушундай алмалар? Көп, мындан көп. Bunu kimler terip aladı hemen? Bunu el teret kışkıga saktayt. Kışkıga şu gibi. Halağını gelip terevere bölüp bergen mi? Yok bunu arendaga bölüp bergenmiz. Halağını gelip tereverбейт. Арендаторларыбыз бар. Şu арендаторларга айтып паланча десе ошолор уруксат менен үйлөрүнө терип кетишет. Бер кимге карайт аренда? Бул жер Калмаматов азыр аксакал сүйлөп кетпеди. Калмаматов Кулназар дегендин баласы, Калмаматов Максат дегендин арендасы. Almalar жақшылы болып тұр, Alma жақшы болды. Şu bir nememiz şu, anam şu Karalma Ürünbaş Tokoy Şarbasının hizmetkерлеринен айлык майынабыз, жана пожарный, сторож, уборщицаларыбыз бар 2,5 миңден, лесниктерибиз 5 миң, 6 миңден, şu зарплата жагы şu өкмөт караштырып берсе жакшы болот. Аз болуп атат да. Зарплата аз. Башында эле аз эле өзү. Кызматыбыз көп. Объем 13.815 гектар. Анын ичинен көптөгөн коруктарыбыз бар. Сокращение болуп, мурда 7 участка болуп, 7 обход деп коет эле. 7 участка эле азыр сокращение болуп, 5 эле корук болуп калды. Жаңактарда арендага бөлүп берип койгонсуңарбы? Жаңактарда арендага бөлүп бергенбиз. Ар бир ижрачыга 2 гектардан кылып, бизде ошо Токой аянтыбыз Жаңак Токойдун гектары аздыгына байланыштуу ушу 2 гектардан түтүнгө да бөлчөнүп берилген.
ижара акыларын ижрачылар жылда төлөйт. Азыр Кудайга шүгүр РСК банкка төлөп, төлөмдөрү жакшы, план берилген план тапшырмаларды аткарып атабыз буга. Bu yerde öte köp ulangан almalar turат da. Mana şunun görüp atабыз da. Ошол азыр канча экенин билесизби? 100 тыбашыгыраак бар да. Уланганда. Уланган. Нөмө берип атат. Берип атат. Берип уже неме онака элдер саттады. Гуал. Гуал апар сатты. Сатып 6 сомдон апар. Сиздин үйүңүз бу жерге жакын экен. Менин үйүм ошо мына малда. Айылда. Мындай эле жөө басып келе Ошо аласыз. азыр эле ошо нары берип алып турам. Жериккенде. Эми ушуну ошо уланган жылдарды эске салсаңыз, ошону ошо ким улаткан ошону? Кожакенин менети күчтү бу жерге. Ошо киши кылдырган. Ошо эметип. Анан кийин ошо киши мына элди чогултуп берип, ошону кашалатып, ошо өссүн балдар. Бала чака жейт. Силерге калат, бизге калат деп ошо киши менет кылган ошо. Менети көп. Менети көп. Ошо кишине. Сиз да катышып калдыңыз. Мен да катышкандым. Мен айтып атам, 40 жыл иштедим лескозда. 20 жыл лесник болуп иштедим ошо Кожакен менен кошулуп. 20 жыл лесник болду. Ал киши өзү кандай эле мындай? Ооба киши молодец. Алпейим киши болчу. Жакшы киши эле. Ак көңүл эле. Ошондой адеже бутеже. Урушчу эле? Я. Урушчу эле. Эми ончо болот да урушта. Баягы туура эмес болгондо урушат да. Лесниктерди сен мындай кылбайсың, андай кылбайсың. Неме мына немеге киргизбегиле деп анча ал убакта мал аз эле экен. Ошону коргула, ошол акыры пайда тиет деп ошондой жөнөндүмө. Тиркири жакшы киши болчу. Өзү уюштуруучу экен да. Уюштуруучу киши болчу. Жакшы киши болчу. Бул киши мына мурун бүгүн баштаган жерде болчу. Ошо кишини мен барып көчүрүшүп келип анан ушул лесничи болуп, неме пом лесничи болуп иштеп турган ошо киши. Көп жыл иштеди. 20 жыл иштеди. Кийин лесничи болду. Кийин лесничи болду. Лесничи болуп анан 20 жылдан ашык иштеп анан пенсияга чыкты да киши. Биздин ушу Каралма Үрүмбаш Токой чарбасында общий аянтыбыз 41.466 гектар бул лесхоз боюнча. Андан биздин Көгарт Токой бөлүмү, токойчулук деп коебуз. Бизде 13.815 гектар. Анын ичинен особый жаңак породасынан 1.145 гектар жаңак токойбуз бар. Аралаш токойлорубуз бар, жайыттарыбыз бар. Погодага байланыштуу мына 2019 жылдын май, апрель-май айларында аба ырайына байланыштуу кар жаап кетти. Ошо кар жаап кеткенине байланыштуу мөмөнү азыраак болуп калды. Жаңагыбыз азыраак болуп калды. Ошо Каралма Токой чарбасында ушу аткарылып аткан жумуштарыбыз жакшы. Жетекчибиз ушу Назанов Кыралы өзү жаш болсо да өтө чыдамкай, ушундай талапкер жигит экен. Иштерибиз алдыга кетип атат, Кудайга шүгүр. Бер Көгарт Токой бөлүмүдө. Бер Көгарт Токой бөлүмү. Ошол Каралмага бар Баш ийет. баш ийебиз. Ошо директорибиз менен биргеликте эгилген культураларыбыз бар. Жакшы бир 200-300 гектарлаган жерлерди кашылап атабыз. ФАО ГЕФ деген проект келген. Ошо проекттин негизинде жаш көчөттөрдү кашалап, колючий проволокаларды берген ФАО ГЕФ проектиси. Ошол колючий проволокалар менен жаш эгилген көчөттөрдү тозуп, кашалап эгип, көчөттөрүбүздүн акыбалы жакшы. Мен
номер 57 Саты жалпы билим берүүчү орто мектебинин директору Токтогулов Шерикбай Керимаевич. Мен эми жаш кезимден бери билем, бул Маматалиев кожо ушул Кварт лесничествосунун ошо Кварт бөлүмчөсүн бир канча жылдар бою жетектеп келгенин билем. Бул 70-80 жылдар, бул 70 жылдар болуш керек. Мына ушул жылдарында ошо киши жетектеген учурда бул лесхоздун мыйзамы, лесхоздун закону, элдин токойго болгон көз карашы, ал кишинин токойго болгон жаңылыктары өтө көп болгон. Мына ошо кишинин ишинин натыйжасында токойду өстүрүү, өнүктүрүү боюнча, токой аянттарын көбөйтүрүү боюнча, жаңак массивин көбөйтүү боюнча чоң иштер аткарылган деп эсептейбиз. Ал кишилердин эмгектери ак деп эсептейбиз. Бул ошол кишилердин эмгегинин натыйжасында биздин ошо Кварт токой бөлүмчөсүндө токой массиви, токой аянты өтө көбөйдү. Азыркы учурда да ошо кишинин жолдо ишин улантуучулар катары азыркы учурда иштеп жаткан анын баласы ушу Маматалиев Эрмек ишин улантып жатат. Токой массиви өзүнүн нугунда кетип атат. Токой чарбасы бизде ушу эки эле мекеме бар. Бири мектеп, бири экинчиси токой чарбасы. Булар менен биздин алакабыз жакшы. Эми ал кишилерде ошол мезгилде кишилерде ошол мен билгенден ошол Маматалиев кожонун эмгеги, андан кийин да бир топ кишилердин эмгеги болду. Ошолордун ичинен бөлүп айтайт турганы ошо Маматалиев кожонун эмгеги зор деп эсептейбиз. А киши тууралуу бир жакшы сөздөрдү айтсак болот, бир кандайдыр балдары же тууган уруктары бир китеп кылып же болбосо бир кандайдыр бир эсте кала турган нерселерди айтып, эмгегин жерде калтырбастан ушу бир кагаз жүзүнө чыгарып, массалык маалымат каражаттарынан чыгарып, эскерүү иретинде ошондой кишилерди кайра алып келишибиз керек. Бул Маматалиев кожо, бул менин атам. Бул да ушу өмүр бою лесхозда бул жерде мен ушу иштеп аткан кызматта 27 жыл лесничий болуп ушу жерде иштеген. Көптөгөн медалдары, ордендер, жакшы сыйлыктар менен сыйланган убагында. Атаң ордуна келипсиң да? Эми Ишин улантып. ошол бала кезде атамдын колун жетелеп ээрчип жүргөн маалда эле Алла Таалага ушунча гана шүгүр кылам. Ушул будущий мен ордун басат деген сөзү дагы ушу жүрөктө калган. Жүрөгү сезген экен. Анан эки ушу автомашина Жигули өкмөттөн ушу лесхозго иштеп аткандыгы тууралуу сыйланган. Азыр эми ушу үйдүн эң кичүүсү элем. Ушу азыр ата кесип кылып мына 1995 жылдан тартып иштеп келатам. Маматалиев кожодон тарагандар бүгүн анын эң кичүү уулу Эрмектин үйүнө чогулушту. Ал жөнүндө эскерип көпкө чейин олтурушту. Атамдын эмгегин кол менен санап утабайсың. Курортто чечашкан 70 гектар жерин эктирген. Аны ушуга чейин ким экенин областной масштаб кыргызстандыктар билбейт. Ошол жерде атам фамилиясы жазылып турат. Андан тышкары Ворошиловдун үстүндө миндаль эккен. Көк жаңактагы жаңакты койду 70-жылдары биз чоңоюп калганбыз. Ал бакты эгип, элдер ошол убактан пайдаланып отурушат жаңак багынан. 38 неберелүү болуп отурат. Баардыгы бириктенде. Чеберелер да бар. Өзүбүз өзүбүз көбөйүшүп отурабыз. Саты айыл кандай кооз айыл караңыздарчы. Швейцариядан бир гана жери айырмаланат. Жолдору асфальт эмес. Эли сонун, жери сонун аймакта Маматалиев кожо сыяктуу эмгекчил, мээнеткеч, жан дүйнөсү жайкалган мыкты атуулдар жашайт. Кары жашыдыбай токойго күйүп ышып коргошот.